Правило номер 6. Тоже важное. Оно переводится как... Алтынчы ереже бұл дағы аябай маанилүү ереже шариаттағы. Арабча ля дарар ва ля дирар деп айтылат. Анын мааниси инсандын өзүнө залал кылуусуна тыюу салынат же бирөөгө жооп кылып зыян кылганга болбойт. Дагы тереңирээк айта турган болсок, мусулман адам башка инсандарга залал келтирбеши керек. Ошондой эле бирөө залал этчү болсо, ага залал менен жооп берилбөөгө тийиш. Айтор бирөө зыян кылса дагы ага зыян кылбаш керек деген сөз. Бул эреже адамдын бүт мамиле алакаларына тиешелүү. Мейли ал үй бүлөлүк, социалдык, атүгүл, саясий мамилелер болсун. Же бир ишкердик, бизнес мүнөздөгү мамилелерди айталы. Бул эрежелер негизинен Кур'андагы аяттарга, ошондой эле хадистерге негизделген. Атай турган болсок, Бакара сүрөсүнүн 195-аяты. Ал аятта Аллах субханаху ва таала Аллах жолунда мал мүлкүңөрдү сарптагыла, өзүңөрдү өз колуңар менен отко таштабагыла дейт. Валя тарму анфусакум би айдикум или атахлика. То есть этот аят указывает, что человек... Бул аятта Аллах субханаху ва таала инсан өзүнө жана башкаларга зыян келтирбеши керектигин айтууда. Мейли физикалык же моралдык зыян келтирүү болсун. Же Кур'андагы Ан-Ниса сүрөсүнүн 29-аяты. Аятта Аллах өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө. Акыйкатта Аллах силерге ырайымдуу дейт. Аятта инсан өзүн талкалоочу, өзүн өзү өлтүрүүчү, залал болуучу аракеттерди кылбашы керектиги айтылууда. Же болбосо, Ал-Майда сүрөсүнүн 2-аятын алсак, Аллах субханаху ва таала жакшылыкта, таквалыкта бири-бириңерге көмөктөшкүлө. Ал эми жамандыкта жана душмандыкта бири-бириңерге көмөктөшпөгүлө дейт. Демек, бул чакырык башка инсанга, башка адамдарга зыян апкелчү бардык иш аракеттерден оолак болууга үндөп атат. Сүннөттөн алып айтсак, зыян кылбоо керектиги жөнүндө хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Зыян дагы, зыян кылуу дагы болбосун" деди. Бул хадисте так маани жатат. Мусулмандар өзүнө дагы, башкаларга дагы залал кылбаш керек экен. Бул исламдын өзүнүн негизги принциби болуп саналат. Ошондой эле карызды кечүү жөнүндө дагы хадис бар. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Алейхи сказал: Аллах проявит милосердие к человеку. Кимди ким бирдеме сатканда же бирөөдөн бирдеме сатып алганда жана бирөөдөн берген карызын сураарда жумшактык менен мамиле кылса, анда инсанга Аллах өзү ырайым кылат, жумшактык кылат деген. Бу жерде залал кылып алуудан оолак болуу гана эмес, бирөөлөрдүн оор акыбалын жеңилдетүү жөнүндө сөз болот. Мына бүгүнкү күндөгү биздин коомдо жогоруда аталган эреже конфликттик кырдаалдарды жөнгө салууга аябай жардам берет. Бейпил кырдаалдардын болушун шарттап, алдамчылык, куйтулуктардан, көз бойгон сатып алуулардан алыс болууга негиз түзөт. Демек, бул деген өзүнө өзү залал кылбоо, же башкаларга зыян кылбоо, же бирөө зыян кылса, ага зыян жеткирүү менен жооп кылбоо маселеси коомдун бейпил болушуна шарт түзөт. Адамдар ортосунда жакшы мамилелердин сакталуусуна негиз берет. Бул эреженин маанилүүлүгү эң башкысы адамдар бирин-бири кечире билүүсү, бирине-бири кам көрүүсү, бири-бирине залал апкелчү иш аракеттерден качуусу, ушул нерселер болгондо адамдар арасындагы жакшы мамилелердин сакталуусунда негиз болот. То есть избегали действия, которые могут навредить друг другу. Это помогает нам. Бул принцип ар бир инсандын кызыкчылыгын, укуктарын коргойт. Ал эреже башка адамдардын укугуна залал келтирчү, укугун тепсечүү жагдайлардан оолак болууга жардам берет. Избегать всего того, что может навредить или ущемить права других людей. Правило: ля дарар ва ля дирара. Ля дирар ва ля дирара деген эреженин мааниси зыян дагы жок, зыян келтирүү дагы жок деген маани. Мусулмандардын арасында боорукерлик, адилеттик, башкаларга кам көрүү болушу керектигин, зыянкечтиктен качып, адилетсиз болуудан ырак болушу керектигине чакырат. И несправедливости. Сейчас я хотел бы привести пример из жизни. Турмуштан бир мисал. Мисалы, бир киши башка бирөөгө материалдык залал келтирсе, маселен бирөөнүн терезесинин айнегин сындырып койду дейли, ал бул чыгымдын ордун толтуруп бериши керек. Ошол мүлктүн ээсине залал келтирилбеши кажет. Же мисалы, плагиаттык
автордун укугун бузат жана авторго материалдык, моралдык чыгым келтирилип атат. И наносит ему моральный и материальный ущерб. То есть использование чужих идей. Башкача айтканда, башка бирөөнүн идеясын автордун уруксатысыз колдонуу арабча дарар, кыргызча мааниси залал келтирүү деп коет. Мындай кылганга шарият тыюу салат. Же мисалы кошунанын укугу. Кайсы бир инсан үй курса же бизнес ачып аткан болсо, сөзсүз кошуналардын укуктарын, акыларын эске алышы керек. Аларга ыңгайсыздык жараткан иш аракеттерден качуу керек. Мисалы тарылдак турулдак үндөр менен же курулуштан же бизнестен улам кошуналар тарап кир булганч болуп кетпеши керек. Же кошуналарга күндүн жарыгын толугу менен тосуп калбагыдай болсун. Же дагы бир мисал дары дармектер жана ден соолук боюнча. Инсан өз ден соолугуна кам көрүп, өзүнө залал кылуудан алыс болушу зарыл. Мисалы жаман адаттардан кутулуш керек. Анткени жаман терс адаттар дагы инсандын ден соолугуна зыянын тийгизет. Же маселен айлана чөйрөгө залал кылбоо керек. Тагыраак айтканда, адам өзү жашап аткан аймактагы айлана чөйрөнү булгабашы керек. Анткени муну менен ал өзүнө гана эмес, жаратылышка гана эмес, бүт баардык инсандарга залал алып келип атат да. Себеби биз баарыбыз Аллах субханаху ва тааля бизге берген ресурстардан көз карандыбыз. Себеби ал ресурстар түбөлүктүү эмес. Ла дарар ва ла дирар деген принциптин өзү исламда аябай маанилүү. Ал балансты сактоого көмөктөшөт. Конфликттердин болбошуна негиз түзөт. Башкача айтканда, өзүнө залал кылба. Бирөө залал кылса, залал кылуу менен жооп кылба. Башкаларга залал кылба деген эреже бул принцип тынчтыкты, балансты сактоодо, башкалардын акысына кирбөөдө аябай маанилүү. Мира, сохранение баланса, да, уважение прав других людей. Правило номер 7. Выбор из двух зол. Андан кийинкиси 7-чи эреже. Эки баленин балеси азыраагын тандоо. Эми бул өңүттө орусча макалда бар, эки жамандыктын жаманы азыраагын танда деген. Айта кетели, бул шарияттык эреже негизи. Бул принцип конкреттүү түрдө Курандагы аяттарга, сүннөткө негизделген. Баледен толугу менен качып кутулуу эми мүмкүн эмес, бирок эки бале, эки жамандык тууруса, ошо жамандыгы азыраагын тандап, залалдын азыраагына кабылуу дегендик. Эмне үчүн? Бул өзү каяктан алынган? Бакара сүрөсү 60-чы аят. Аллах субханаху ва тааля айтып атат: Аллахтын ырыскыларынан жегиле ичкиле, жер үстүндө жамандык, бузуклук кылбагыла дейт. Аятта жамандык, бузуклук кылуудан мүмкүн болушунча оолак болуу керектиги сөз болуп атат. Баледен кутулуу мүмкүн болбой атса, анын кери азыраак тигидей чараны көрүү керек. Сүннөт жагын эске алсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, залалдын өзү да, залалга карата залал менен жооп берүү дагы болбош керек дейт. Буга чейинки эреженин маанисинде бул хадисте зыян келтирүүгө тыюу салынып атат жана аны болтурбоо зарылдыгы айтылууда. То есть в ситуациях, когда очень трудно избежать вреда, полностью невозможно. Залалдан, баледен толугу менен кутулуу мүмкүн эмес болгон чактарда, ошол залалдардын, балээлердин бир аз азыраагын тандоо керек. Же мисалы мына медициналык процедуралар болот. Эгер пациенттин өмүрүн сактап калыш үчүн бир бутун кесүү талап этилсе, эми өмүр менен кош айтышкандан көрө бутун кесип салуу жеңирээк зыян болуп атпайбы? Же бутун кесүү керек, же өмүрдү сактап калыш керек болуп атат да. Эки зыяндын азыраак зыянын тандоо кажет. Согуштук аскердик кырдаалдарда, мисалы согуш учурунда бейпил калктын кырылуу коркунучу турса, командирлер жеңиш үчүн согушта элдин азыраак кырылчу тактикасын тандашат. Тагыраак айтканда, эки залалдын залалы азыраагын тандоо принциби коомдогу инсандын кызыкчылыгын көздөйт. Зол, он направлен на защиту интересов, в первую очередь, общества, личности, минимизации вреда. Залалды минималдаштырып, чоң балээлерди болтурууну шарттап, ислам укугунун, шариятынын ийкемдүү болушуна негиз берет. Белгилүү бир кырдаалдарда туура чечим кабыл алууга, адилеттүү болууга, коомдо боорукердиктин болушуна көмөкчү болот. Ушундан улам дагы бир эреже пайда болот. Инсанда кайсы бир тандоо мүмкүнчүлүгү болуп калса, ал тандоону мисалы дарак менен анын бутактары деп эсептесек, исламда бутактарды эмес, дарактын өзөгүн тандоо керек деген принцип турат. Фуро предпочтение дается основе. То есть вот как ветвь дерева, предпочтение при выборе между деревом и его ветвью
выбор делается в пользу самого дерева, чем ветки. То есть на примере выбора... Же ушуга үндөш дагы бир мисал, энени сакташ керекпи же жатынындагы түйүлдүктү сакташ керекпи деген маселе турса, ислам шарты боюнча эненин өмүрүн сактап калууга артыкчылык берилет. 8 номурдагы эреже. Бул биздин коом үчүн аябай маанилүү эреже. Ал эреже ал-адату мухкаматул деп аталат. Адат чечимдин негизи болуп саналат. Ислам укук жаатында, фикхте биздин салттар, үрп-адаттар, кыргыз коомундагы үрп-адаттар арабча урф деп аталат. Называется урф. Признаются источником. Айрым кырдаалдарда үрп-адаттар чечим кабыл алууга негиз болуп бере алат. Эгерде ал адаттар шариатка карама-каршы келбесе албетте. Мындайча айтканда, адат, салт шариат булактарынын бир бөлүгү болуп саналат. Да, является частью источников шариата. Куран, сунна, да, хадисы. Куран, сүннөт, мисалы хадистер, ижба, кыяс жана башка ушул сыяктууларга урф дагы кирет. Чечим кабыл алуудагы мына ушундай мамиле биздин күнүмдүк жашоодагы көйгөйлөрдүн чечилишинде, адамдар менен тууган туушкандар менен болгон мамиледе зор ролду ойнойт. Анткени ар бир мамлекетте, элде өз эрежелери, үрп-адаттары болот. Башкача айтканда, ислам шариатына, нормаларына каршы келбеген үрп-адаттар жашоодо тигил бул кырдаалдарда чечим кабыл алууга негиз болуп бере алат. Нормам могут быть приняты в качестве основы для принятия решения. Это очень актуально, когда шариатта тикелей буйрук көрсөтмөлөр жок болуп аткан чакта үрп-адаттар менен чечим кабыл алуу орундуу болот. Бул эрежелер кайдан? Курандагы далилдерден. Мисалы Аллах субханаху ва тааля айтат: "Кечиримдүү бол, адилеттүүлүккө умтул, караңгылыктан, сабатсыздыктан оолак бол" дейт. То есть этот аят указывает, что ислам... Демек бул аяттан улам ислам дини коомду бириктире турган үрп-адаттардын маанилүүлүгүн тааныйт деп түшүнүү керек. Объединить общество. Эгер коомчулукта шариатка, исламга каршы келбеген адаттар пайда болгон болсо, ал үрп-адаттар элге жардам берип атса, ислам аны жактайт, туура көрөт. И помогает, наоборот, людям, да, то ислам, наоборот, поддерживает их. Вот сура Аль-Бакара... Аль-Бакара сүрөсүнүн 233-аятында Аллах субханаху ва тааля мынтет: "Эмизүүнүн толук болушун каалаган энелер балдарын толук 2 жыл эмизишет. Эгер наристенин ата-энеси ыраазылык менен кеңешип эмизүүдөн чыгарууну чечсе, антүүлөрүндө күнөө жок" дейт аятта. Бул аят жалпы элдин үрп-адатына таандык үй бүлөлүк тарбиянын, болгондо дагы араб үрп-адатына таандык шартка шариаттын дал келүүсүнүн далили. Общепринятые обычаи воспитания людей, потому что это был арабский обычай. Вот. Что касается сунны, то наш... Сүннөткө кайрылып айтсак, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мусулмандар өздөрүндөгү келишим макулдашуулардын шарттарын карманышы керек. Болгону арамды адал, адалды арам деген туура эместиктерди эсепке албаганда" дейт. То есть здесь говорится о том, что значимость... Демек, бу жерде улуттук үрп-адаттардын өзгөчөлүгү сөз болууда. Элдик үрп-адатка таандык сүйлөшүүлөр, макулдашуулардын ислам укугуна төп келген жактары айтылууда. Также наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Бири-бириңерге белек беришкиле, ошондо ортоңордо сүйүү, мээрим пайда болот" деди. Белек беришип эле жүрөбүз го. Үйлөнүү үлпөттөрдө жана башка социалдык иш-чараларда дегендей. В социальных событиях. Это является обычаем. Бул дагы адатка кирет. Бирөөгө белек берүүбүз, бирөөдөн белек алыбыз бул биздин коомдогу кеңири тараган адат болуп калыптанып калды да. В наших обществах, и который поддерживается исламом. Ислам мындай адаттарды колдойт. Анткени ушундай үрп-адаттардан улам адамдардын ортосундагы ынтымак бекемделет. Саллаллаху алейхи ва саллям также сказал: Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям андан тышкары мындай деген: "Акылмандык момун үчүн табылга" дейт. Бул принцип эмнени көрсөтүп турат? Шариаттын, исламдын максаттары менен төп келген үрп-адат ага каршы эмес экендигин тастыктап турат. Элдин жыргал жашоосу үчүн өбөлгө түзгөн үрп-адаттар болсо, ал үрп-адат шариаттын булагы болуп калуусу ыктымал. Мындайча айтканда, мындай шартта элдин үрп-адаты, ишкердик же нике мамилелери боюнча кайсы бир эрежелердин орнотулушуна негиз болуп берүүсү мүмкүн. Анткени мына бизде никелешүү багытында, баш кошуу багытында кыргыздардын өзүнө таандык үрп-адаттарыбыз бар эмеспи? Сеп, калың даярдоо шариаттагы махырга эле окшош. Меймандар үчүн деп дасторкондо дүйүм дандарга толтурганыбыз,
кой сойгонубуз, баранов, допустим, да, и так далее. То есть договор... жана башка жөрөлгөлөрүбүздү карап көрсөк, шариатка такыр карама каршы эмес. Мына жашообуздагы бир топ мисалдарды алып көрөлү. Биздин кыргыздардын салттарында, көптөгөн элдердин үлпөт тойлорундагы белек бечкек берүүлөр бар. Дарение подарков на свадьбах, оно является распространенным обычаем. Ал жөрөлгө кеңири жайылган. Шариатка такыр карама каршы келбейт. Тескерисинче элдеги ынтымакты бекемдейт. Жаңы баш кушкан эки жаштын биргелешкен жашоосун колдоо десек болот. Үлпөт тойлордогу ашыкча чектен чыккан ысырапкерчиликтерди, айрым бир ыксыз ойлонуп табылган жөрөлгөлөрдү эске албаганда, Разумного, да? үлпөт тойдогу көпчүлүк салттар социалдык эле норма. Кыргызстанда ошондой эле Борбордук Азиядагы бир нече өлкөлөрдө жигит менен кызды баш коштурууга мурдатан ооздеки сүйлөшүп койгон, мындайча айтканда, болуп койгон макулдашуу салты бар эмеспи? Күйөө бала тараптан кыз тараптын үй бүлөсүнө деп сеп, эне сүт, калың дегендер болот го бизде, кыргыздарда. Бул ооздеки сүйлөшүүлөр шариаттын нормаларына каршы келбесе, мисалы сепке кошуп, арак шарап сыяктуу арам нерселер тартууланбаса, демек шариатка ылайык деп табылат. Традиции. Бул салт биздин улуттук салттардын сакталышына негиз болуп, эки тараптын тең кызыкчылыктары сакталат. Как Турция, Индонезия, есть обычаи часто... Андан тышкары Түркия, Индонезия сыяктуу мусулман өлкөлөрүндө коммерциялык макулдашууларда боло келчү бир салттары болот. Мисалы, карызды кайтарып берүүдө, бизнес кылууда колдонулат. Требует, чтобы должник выплатил долг. Маселен, карызды кайтарууда ошол элдин салтындагы нормалар болсо, ал шариаттын негизинде кабыл алынып ишке ашырылат. Согласно обычаю. Вот у нас в Кыргызстане есть... Же мына бизде Кыргызстанда коноктосууда же кошуналарга үй курууда жардам берчү ашар уюштура коюу деген салттарыбыз бар. Мындай салттарды иликтеп көрүшүп ислам аалымдары, ушундай салттар исламга төпкелери мурдатан эле айтып дешкен. Что такие обычаи, наоборот, поддерживаются исламом, поскольку они способствуют... Себеби андай салттар элдеги социалдык катыштарды бекемдейт. Бул мисалдар эмнени көргөзүп атат? Эки жашты баш коштурууга чейинки эки тараптык ооздеки сүйлөшүүлөр, ага байланыштуу сеп бермей, калың бермей жөрөлгөлөрү шариаттык нормаларга ылайык экенин тастыктап турат. Подарки, традиции, обычаи, они могут служить основой даже. Мындай салттар аркылуу эл ичиндеги ынтымак рашкерлик чыңалат. Ушул сыяктуу салттардын негизинде ислам дини элдин турмушуна оңой, жеңил желпи сиңет. Когда ислам очень естественным образом адаптируется к культурным традициям других народов, становится частью. Ислам ошол калктардын салт санасынын бир бөлүгүнө айланат. Ал элдердин салты, үрп адаты исламга каршы келбей, тескерисинче бүтүн бир коомдун болушуна шарт түзөт. Үрп адат, салт саналар жана дин бир нукка биригип ыраттуу ыңгайлашканын көрөбүз. Плетено, да? Вот. Такой подход, он наоборот... Мындай абал биздин коомду бекемдейт. Кыргыздын улуттук менталитетин, салттарыбызды, тарыхый өзгөчөлүктөрүбүздү, атүгүл географиябызды эске алып атпайбы? Бүгүнкү жашообузда кадимкидей журулушуп келаткан бул шариаттык эрежелер аябай маанилүү. Исламга, шариатка каршы келбеген биздин үрп адат салттарыбыз жашоодогу кездешкен түйүндүү маселелерди чече турган негиз болуп берет. Основой для решений, да? Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.